Ассаламу алейкум, қадырман қырғызстандықтар. Бұл Жалал-Абадтағы Ленина көшесі. Сол жақтан келгенде, мен сол жағыман, арқадан кіріп келгенде, сол жағымда бұл мечит. Бұндан ары дальше жүрсеңіздер, ошол сары баннер тұрған жерде Байел базары. Байел базарына көз шамада 200 метр жетпей. Ушул көшеге кіреміз, туғандар. Ахмат Балбан атындағы көше екен. Ахмат Балбан атындағы көше менен 200 метр көз шамада жүрөбүз. Сатыла тұрған шаардан үй издегендерге сатыла тұрған үйді көрсөтөбүз. Баасын сурап билебиз, кандай үй экен, кандай жок. Андыктан биз менен чогуу болот, туғандар. Ошо тал тұрған жерден, туғандар, 200 метр ичкерге кирип келебиз. Оң жагыбыздагы ушул үй сыртынан көрүнүшү, вороталар коюлган дарбазакана экен бул жери. Бисмилла деп кире береличи. Потолоктор жасалган. Бул жакта чоң үй, акырын чейин бүтөлөй экен. Сол жактан баштайт элем мен. Временка экен да бул, а? 3 комната временка, печка, кухня, спальня. 3 комната временка, кухня, зал. Зал. Кана кире береличи. Бисмиллахиррахманиррахим деп, бул жерде 1 жылдан бери адам жашап атат экен, тугандар. Наркочтон киребиз бе? 1 жылдан бери жашап атат экен, анча-мынча. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Ол үй канча эле комната? 5 размер. 5-4, 5-4 размердеги ушундай болгон. Киргендеги жер экен бул жер. Бул жер спальня. 4-4 размериндеги ушундай болгон спальня. Асты немен жасалган акам? Асты пол жыгач. Жыгачтан пол болуп жасалган. Дубалы немен көтөрүлгөн? Кирпич, пышык кирпичтен. Пышык кирпичмен көтөрүлгөн. Потологу бүткөн, обойлар жармашырылган. Жыгач эшиктер коюлган. Жогорку сапаттагы. Анда биз ушу киргендеги сол жакка кирели. Потолок болгон. Бул жер кухняга карашы алып жасалган экен. Размери канча эле бул? 4кө 3,5. 4кө 3,5 экен бул жери. Жол жакка терезе коюлган. Алдына да бар, отдельный өзүнүн эшиги. Бул жак жабык экен. Потолок болгон, пол болгон. Ошондой, тугандар. Мындан чыгып чоң үйгө киреличи. Ака, бул жердин чеги канча өзү? Участка канча? 6 сотик, э? Документтер жагынан кандай? Кызыл китеп полный өзүм атымда. Кызыл китеп бар даяр, э? Свет, суу ал жактан кандай бул жерде? Свет, суу бары бар. Свет, суу бары бар, э? Иче турган суу берки огород сугарганга бары бар. Мектеп, детсад кандай бул жерде? Шаардын ичинде болсо бар жок бар. Бул жакта ФАП бар, асты эле 250 метр. Андан ары жакта мектеп бар. Мечит 200 метр, аз көрүп келдик, э? Жумага кеч калбай эртеп тара беребиз. Могу үйдүн общий сырткы размери кандай болгон? 12 11. 12 11, э? Кирпичтен турган, мына үстү профиль менен жабылган 12 11 размериндеги. Ушундай болгон, бул үй бүтө өтө кооз. Жакшы чырайлуу үй болуп бүтсө керек. Мен ушу сыртынан бир көрсөтөйүн дагы, анан ичине кирип комнаталарын бир сыйра түшүндүрүп берейли. Кандай планда, кандай проект менен болгон. Ал жакта, ана жакта ажаткана бар, астында подвалы бар. Подвалдан да кыскача көрсөтөлү сиздерге. Мына, ушул капталынан подвалды көрөлү. Ушу подвалга киргендеги жер складный помещение экен бул жер. Могул 4кө канча? Биягы 4 чыкса, биягы 3,5, э? 3,5. 4кө 3,5 чыккан бир подвал. Бул жагындагы бул жагы узун го. 4кө 7. 4кө 7 бар, э? Ар жагы момдол. Кайрылып. Ошондой болгон эки биякта окошкасы менен өтө бетонду калың куйган экен да.
Жакшы куюлган экен. Мына ушул жеринен кирет экенбиз туугандар. Эми могу астында пока лестницалар курулуп, үй толугу менен бүтө элек. Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүктүн болушунча силерге так маалымат бергенге аракет кылабыз. Могул жер прихожка экен да, могул жер, Прихожка бул размери канча? 1.30 чыгат го, 1,5 метр чыгат. 2,5 га 1,5 размериндеги прихожка. Оң жакка киребиз. Оң жакка бул жер кандай? Холл болобу? Холл. Холдун размерин айта албайбыз, канча? Чоң холл. Бул жер лестница экинчи этажга көтөрүлөт. Могул жерде лестница бар дагы. Лестница бар. Бул жерде лестница болот экен буюрса, экинчи этажга көтөрүлгөн. Бул жер коридор, холл бары. Чоң кызматты аткарат экен бул жер. Размерин көз чамада канча, бир 6га 6 бар бул жер. Оң жактагы биринчи комнатадан баштайлы. Бияк эмне планда болгон экен? Зал болгон, 4г 7 мына. Биягы 7, эни 4. Биягы бүтсө өтө сонун жакшы зал болот экен да, Кудай буйрса. Андан кийинки оң жактагы комната. Бул жагы спальня. Канча, бир 4г 3 барбы? 4г 3,5. 4г 3,5. Любой нерсе кыса болот да. Спальня экинчи этажга кыса. Бул жер санузел, Бул жак санузел. Душ, пуш бар болот. Кудай буйрса. Андан кийинки комната кухня. Мынакей туугандар, кухня. Канча ана жагы? 3г 3,5. 3г 3,5. Эми бунун үстүнө канча биз чыга албайт экенбиз да. Пока лестница жок. Пока лестница бүтө элек чыга албайбыз мына. Ушул көрсөткөндүн баардыгы 2 этаж, Азыр мо кирген комнатанын баары 2 этаж. Лестница жоктугуна байланыштуу. Лестница болгондо эле аякка чыгып, молар үстүнө биз жүрө албайбыз. Ошондой туугандар. Азыр мо көргөн комнаталардын баары үстү дагы бар. Кайсы бир комнатанын үстү жок эмес. Мына пышык кирпичтен монолиттер куюлган. Ошондой болуп жабылган. Мынакей баарынын бир сыйра көрсөтүп турган, ушта баарынын үстү бар. Бул толугу менен 2 этаж. Эми мен шепти кепке тартайын эми. Баасын канча дейт экен? Ол жакта плюс монун үстү балкон дагы бар экен, прихожканын үстү. Балкон экен сырт жагы. Мынанын дубалы эмне менен болгон дедиңиз, шеп? Наркы временканын. Кирпич менен. Кирпич менен болгон, айланасы баары тосулган. Стяжка куюлган могул жерге. Эми баасын бир жармаштырып айтайлы эми, сата турган кылып. 55 миң деп атабыз. 55 миң деп атабыз, Кем болот андан бир аз? Болот. 55 миң. Андан бир аз кем болот туугандар. Каалоочулар, Жабылабаттан үй издегендер, көптөн бери тамалам, тамсалам деп акча чогулуп жүргөндөр, агалар, инилерге кабарлап койсоңуздар. Ушул үй сатылат туугандар. Андыктан